5 күн да кызматта кармоого болбойт. Эки депутат министрдин айынан кайым айтышышты. Депутаттар Кундузбек Сулайманов жана Камила Талиева билим берүү министри Алмазбек Бейшеналиевдин айынан кайым айтышты. Депутат Камила Талиева билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиевге реформа жүргүзүүгө убакыт берүү керектигин белгиледи. Ал 5 жыл реформатор министрге тийишпөөнү сунуштады. Бул Кундузбек Сулайманов реформа баскыч менен жүргүзүлүшү керектигин белгиледи. Иштей албаган министрди 5 күндө кызматта кармоого болбойт деди ал. Иштебеген министрди такыр эле дайындоого болбойт. Иштеп реформа жасайм деп келген министрге ишениш керек. Иштеп жаткан министрди эл да колдойт. Министр баарын тез чече турган сыйкырчы эмес деди Талиева. Сулайманов белгилегендей, Бейшеналиев буга чейин министрлер кызматын аркалап келген. Бирок мурда анын иши кыйла натыйжалуу болгон. Булак Сереп Чекиткейji. Садыр Жапаровдун үйү 28 миллион 50 миң сомго сатылды. Президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик ипотека компаниясына берген үйү сатылды. Бул тууралуу компаниянын басма сөз кызматы билдирди. Айта кетсек, өлкө башчы үйүн ипотекалык компанияга 2021 жылдын 30 сентябрында өткөрүп берген. Президенттин айтымында бул үйдү 2005 жылы сатып алышкан, 2010 жылдары башка жака көчүп кетишип, ошол убакыттан бери бала бакча катары иштеп келген. Мамлекеттик ипотекалык компания ошол жылдын 24 декабрында үйдү сатуу үчүн аукцион жарыялаган. Анда үйдүн өздүк баасына 20% кошулуп, 33 миллион 700 миң сомго 396 миң 470 долларга бааланган. Биринчи тоорукта өтпөй калып, андан соң экинчи ирет 20% алып салып 28 миллион 46 миң 800 сомго 330 миң 800 долларга коюшкан. Натыйжада ата жөнүн ачык айтпоону өтүнгөн адам 28 миллион 50 миң сомго сатып алган. Түшкөн акча менин үйүм 2021-2026 турак жай программасынын катышуучуларына даяр үй салуу үчүн сарпталаар айтылууда. Өлкө башчы үйүн берип жаткан учурда мындан түшкөн акчага 10 үй бүлөнү турак жай менен камсыз кылса болоорун билдирген болчу. Булак Марал ФМ Чекиткейji. Орусиянын Украинадагы кырдаалды тынчтык жолу менен чечүү мүмкүнчүлүгү калган эмес. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин Спарта батальонунун командири Владимир Жоганын атасы Артем Жога менен болгон жолугушууда билдирди. Эгерде жок дегенде бир жолу бул маселени башка тынчтык жолу менен чечүүгө мүмкүнчүлүк болсо, биз албетте бул мүмкүнчүлүктү колдонмокпуз. Бирок алар бизге мындай мүмкүнчүлүктү калтырышкан жок, дейт Путин. Ошондой эле Орусиянын башка тандоосу жок экенин баса белгиледи. Президент жигиттер эр жүрөк, баатырдык, профессионалдуу күрөшүп жатышат деп кошумчалады. Бардык пландалган пландар аткарылууда, натыйжа ишке ашат. Буга эч кандай шек жок деп ишендирди Путин. Булак Назар Ньюс Чекиткейji. 50 миң долларга чейин Садыр Жапаров президенттик стипендия негизделгенин билдирди. Өлкө башчы Садыр Жапаров эл үмүтү деп аталган жаңы эл аралык стипендиялык программаны негиздеди. Бул тууралуу президент социалдык тармактагы баракчасына жазды. Кымбаттуу уландар жана кыздар, өлкөбүз билим берүү менен элимдин эң жогорку дүйнөлүк стандарттарына умтулуп жаткан кези. Муну мен биринчилерден болуп жан дилим менен колдоп, бул максатта эл үмүтү аттуу эл аралык стипендиялардын жаңы программасын ачуу боюнча жарлыкка кол койдум. Программада дүйнөнүн алдыңкы 100 университетинин биринчи магистратурасы менен докторантурасын өткөн жаштарыбыз үчүн атайын стипендиялар каралды. Азырынча 50 стипендияны бөлүштүрүп туралы деп чечтик. Стипендиянын көлөмүн тандап алган университетке жараша болот. Бирок эң жогорку суммасы 50 миң доллардан ашпого тийиш. Экономика жана гуманитардык адистиктер боюнча да тапшырсаңыздар болот. Бирок албетте артыкчылык көбүрөөк техника жана инженердик багытка берилет. Илимдин доктору даражасын намын алууга өзүнчө 10 стипендия бөлүнөт. Биз жаш окумуштуу окутуучуларыбызды өзгөчө колдоого алалы деп жатабыз. Анткени алар студенттердин улам кийинки муунуна өз билимдери менен бөлүштүрүп турушат. Президенттик стипендиянын жаңы программасынан сырткары менин тапшырмам боюнча азыркы учурда өкмөт дүйнөнүн алдыңкы университеттери менен эки тараптуу максаттуу келишимдерди иштеп чыгууга келишти. Ал окуу жайларга да биздин студенттер жөнөтүлөт. Адам ресурстарына инвестиция жасоо биздин ийгиликтерибиздин башкы ачкычы. Мен бул сөзүмдү кайталагандан эч тажабайм. Жаштар элдин үмүтү жана ишеничи. Биздин жаштар эң негизги ресурсубуз жана бөксөрбүс байлыгыбыз деп билем, деп жазды Жапаров. Булак Супер Чекиткейji.
Кытайда асман кызыл түскө боелду. Кытайдын Чжэцзян провинциясындагы Чоушан шаарында асман кызыл түскө боелду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, үрөй учурган кубулушту күбөлөр сүрөткө жана видеого тартып алышкан. Бул көрүнүш тез эле Кытайдагы социалдык тармактарда эң кызыктуу темалардын бирине айланды. Адегенде адамдар асмандын адаттан тыш түсүнүн себеби от болушу мүмкүн деп ойлошкон. Жергиликтүү метеорологиялык кызматтын маалыматы боюнча асмандын кызыл түскө ээ болушуна жарыктын сынышы себеп болгон. Булак супер чекитке ийже. Гүл коюуга барган Орусиянын элчисине Варшавада кол салуу болду. Орусиянын Польшадагы элчиси Сергей Андреев Варшавадагы советтик жоокердин мүрзөсүнө гүл коюп жатканда бети башына кызыл түстөгү боек чачып жиберди. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Жалданып кыйкыргандар элчинин гүл коюшуна мүмкүнчүлүк берген эмес. Агенттиктин кабарчысынын билдиргенине караганда, агрессиялык маанайдагы польшалыктар менен украиндер дипломаттын жолун бууп, мазактап кыйкырышкан. Бул окуядан кийин Андреев полиция кызматкерлеринин коштоосу менен ал жерден кетүүгө аргасыз болгон. Ал эми мемориалга белгисиз бирөөлөр оозго алгыс сөздөрдү жазып кеткен. Орусиянын дипмиссиясы бул өлкөдө өлбөс полк акциясын өткөрүүгө ниеттенип, бирок Польша тими Россия Федерациясынын Украинадагы атайын операциясына шылтоолоп, иш-чараны өткөрбөөнү айткан. Варшава аталган нерсе алардын жергиликтүү мыйзамына каршы келерин билдирген. Анткени менен Москва мындай позицияны негизсиз жана мааниси жок шылтоо деп атаган. Эске салсак, Польшаны фашисттерден куткаруу учурунда советтик 477 000 жоокер курман болгон. Булак Назар Ньюс чекитке ийже. Владимир Путин Украина элин жана украиналык ардагерлерди жеңиш майрамы менен куттуктады. Орусиянын президенти Владимир Путин улуу ата мекендик согуштун украиналык ардагерлерин жана жалпы Украина элин улуу жеңиш майрамы менен куттуктады. Президенттин куттуктоосу Кремлдин расмий сайтына жарыяланды. Анда ал сан жеткис курмандыктардын жана кыйынчылыктардын арты менен улутчулдукту жеңген жоокерлерге жана тылдагы эмгекчилерге түбөлүк таазим этерин белгилеген. Бүгүнкү күндө ар бир өлкөнүн жарандарына болуп көрбөгөндөй азаптарды алып келген улутчулдукка жол бербөө ар бирибиздин жалпы милдетибиз. Согуш жылдарындагы чындыктарды, руханий баалуулуктарыбызды жана бир туугандык салт санааларыбызды бекем сактап, кийинки урпактарга өткөрүп беришибиз абзел деген ал. Ошондой эле Украина элин жана украиналык ардагерлерди да жеңиш күнү менен куттуктап, улуу ата мекендик согушта жеңилген тараптын идеологиялык жактан өч алуусуна жол бербөө керектигин баса белгилеген. Ал эми Луганск жана Донецк элине жолдогон куттуктоо сөзүндө биздин жоокерлер азырда мурдагысындай эле өз жерин улутчул ыпластыктан тазалоо үчүн ийиндеш күрөш жүргүзүп жатат жана 1945-жылдагыдай жеңиш биз тарапта болоруна ишенем деп билдирген. Мындан тышкары ал Азербайжан, Армения, Белоруссия, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Абхазия, Түндүк Осетия элин жана мамлекет башчыларында жеңиш майрамы менен куттуктап, аларга чың ден соолук, узун өмүр, жаркын жана адилеттүү келечек каалаган. Булак супер чекитке ийже.